Эне тилинде сүйлөбөгөн адам ата журтунда жүрбөгөндөн эмне айырмасы бар? Эне тилинде ыр укпаган, эне тилинде 4 сап ыр билбеген адам чет элде жүргөндөн эмне айырмасы бар? Энесинин бешик ырын укпай чоңойгон бөбөк энесиз жетим өскөндөн эмне айырмасы бар? Ата салтын билбеген, аны турмушунда колдонуп жашабаган адам ата журтун чаңгандан айырмасы кайсы? Эне тилин билбесе, аны ардактап сүйбөсө, ата журтумду сүйөм деп көкүрөк каккандын эмне пайдасы бар? Ата журтун сүйбөсө, анын сулуулугуна суктанып айланып бир чыкпаса, үйдөн карыш чыкпаган карыптан эмне айырмасы бар? Ата журтуна кызмат кылбаса, анын керемет көрктүү тоолорун, анда өскөн жыпар гүлдөрүн, туптунук суулары менен көлдөрүн, арчалары менен кайын карагайларын, ак куусу менен уларын, элиги менен бугусун сүйбөсө, өз элинин бир сулуусун сүйөм деп айтышы кандай гана уят. Бешик ыры да, ата журту да, эне тили да, ата салты да энелерден башталат. Эли жерин унутуу, эне сырдаган бешик ырын унутканга тете. Анткени эне бешик ырын ырдаганда уул кызынын келечеги, бактысы менен таалайы тууралуу не бир миң түрлүү сонундарды ойлоп тилек кылган эмеспи? Эненин бешик ыры уул кыздын өмүр жашоосунун башаты. Анда эне сүтү да, эне тили да, ата салты да, ата журту да, анын тарыхы да чөгөрүлгөн. Эне тилиңдин сөзүндөй да сөз барбы дүйнөдө? Дүйнө жүзүндөгү башка 300дөй тилдин ичинен эң ыйыгы ошол, керемети ошол, туусу ошол эне тилиң. Эне тилим эртең өлөт десе, мен бүгүн өлүмгө барууга макулмун деп, ошон үчүн керемет акын Расул Гамзатов айткан го. Ал дагы сөз кудуретин баалаган адамдын айтканы. Сөз эмес, бөздү ыйык туткан адам бөзү менен бирге ирип, чирип, сөз эмес, бөз өрттөнсө кошо өрттөнүүгө даяр. Ар бир улуттун тили болбосо, ал элдин бүтүндөй улуттун жер менен жексен болмогу, дүйнөдөгү ордунун тыйпыл болмогу, духу өчүп, тарыхы унутулуп, адеп ыйманынан кетмеги, маданиятынын жер үстүнөн өчмөгү, урпагын тарбиялап таалим берер ыйык байлыгынан түбөлүк кол жуумагы, өз эне тили менен эмес, башка элдин педагогикасы менен өз уул кызын тарбиялап калмагы ошол. Адам өмүрүндө эне менен эне тил, ата менен ата журт бирдей түшүнүктөр. Бирдей эле ыйык, бирдей эле кудурет күчкө эгедер. Анык жетимдер, эне тили менен ата журтунан ажырагандар. Энеден айрылган жетим эмес, эне тилинен айрылган анык жетим. Атадан айрылган жетим эмес, ата журттан айрылган анык жетим. Багыбыз тоодой болсун десең, энебиз да болсун, эне тилибиз да болсун. Атабыз да болсун, ата журтубуз да болсун.